Көк деңиздин боюнда бир кемпир чал болуптур. Жер тамда алар турганга 33 жыл толуптур. Чал деңизден күнүгө балык уулап жүрчү экен. Кемпир дайым үйүндө ийик ийрип турчу экен. Чал бир күнү эртелеп деңизге барып тор салды. Тартып алса энтелеп илип чыкты чөп-чарды. Экинчи жолу абышка салса торун деңизге толуп чыкты камышка. Үчүнчү жолу тор салса илинип чыкты бир балык. Жөн балыкка окшобойт, алтын экен караса. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат. Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин. Кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Абышкага ошентип алтын балык сөз салды. Эси чыгып калтырап, абышка кыйын таң калды. 33 жыл абышка сүйрөп сууга тор салган. Ишиче сүйлөйт балык деп кулагы такыр чалбаган. Жиберип алтын балыкты жумшактап ага сөз айтты. Алтын балык бара кой, бирүүчү дүйнөң албасмын. Көк деңизде сайрандап, эркин ойноп жүрө кой. Үйүнө ылдам чал кайтты. Кемпирге укмуш кеп айтты. Бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт. Алтын экен карасам. Сүйлөгөн бизче сөзү бар. Кое бер сууга деп сурайт. Кунум үчүн мен сага берейин баарын деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады. Алжыган акмак абышка, балыктан кун албапсың. Биздики кыйрап калды эле. Жок дегенде оңбогур, бир тепши сурап албапсың.
Абышка барды деңизге. Караса деңиз чайпалды. Чакырып алтын балыкты. Абышка туруп үн салды. Алтын балык акырын сүзүп келип сурады. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип кайтарды жооп балыкка. Балык төрөм ырайым кыл, жектеп карып кемпирим, өткөрдү жаман катуу тил. Кемпирге керек болуптур, кир чайкоочу бир тепши, эбинен кетип бөлүнүп, биздики сынып болуптур. Балык жооп кайтарат. Капа болбой бара бер, тепшиңер кайта жаңырат. Кайтса үйүнө абышка, тепши жаңы болуптур. Андан бетер кемпири алды катуу каргышка. Алжыган акмак абышка. Бир тепши араң сурапсың. Тепши дейим не касиет? Аялдабай бат баргын. Баш уруп сурап үй алгын. Деңизге ылдам чал барды. Көк деңиз бети карарды. Жакындап келип жээкке. Чал балыкты чакырды. Сүзүп келип акырын алтын балык сурады. Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип кайтарды жооп балыкка. Балык төрөм ырайым кыл, кемпирим катуу тил деди. Жолотпой үйгө кубалап, мага тынчтык бербеди. Долу катын буркулдайт, жаңыраак чоң бир үй сурайт. Балык жооп кайтарат. Капа болбой бара бер, үйүңөр кайта жаңырат. Кайтса үйүнө абышка, жер үйдөн из да калбаптыр. Көз алдында заңгырайт, жыгачтан салган чоң актам. Дарбазалар зыңгырайт, асыл кымбат жыгачтан. Терезенин түбүндө отурган кемпир жинденди, жер сууну айтып күйөөсүн андан бетер тилдеди. Алжыган акмак абышка. Алганың барып бир үйбө. Баш уруп баргын балыкка. Кара сөөк какшыган дыйканга тым болбоймун. Түбүтүктүү жакшыдан дөөлөт
дөлөттүү катын боломун. Барды абышка деңизге, барса деңиз чайпалды. Жакындап барып жээке, чал балыкты чакырды. Келип балык кеп сурайт: Не керек сага абышка? Сылык сөз менен ийилип жооп берди балыкка: Балык төрөм ырайым кыл, кемпир кайра жинденди. Мурункудан беш бетер тилдеп тынчтык бербеди. Букара дыйкан болбойм дейт. Түптүү жакшыдан дөөлөттүү катын болом дейт. Муну кантем жооп бер. Балык жооп кайтарды: Бар кайгырбай бара бер. Кайтса үйүнө абышка, чоң үй турат жаркырап. Кемпири бийик олтурат, кийгени көздү уялтат. Жакасы алтын жеңи жез, үстүндө 5 мант кулпурат. Алтын шакек колунда, акак шуру мойнунда. Саймалуу өтүк бутунда, сан кызматчы жолунда. Санжыргалуу салтанат, санасыз кемпир олтурат. Төбө чаштан тик кармап, кызматчысын дагы урат. Абышка келип кеп айтат: Амансызбы байбиче, бак дөөлөт башка конуптур. Айтканың мына келиптир, көңүлүң ыраазы болдубу? Кемпири чалга бакырды, оокатын кылсынары деп атканага жиберди. Ошентип күндөр өтө берди.
1-2 жума өткөн соң кемпир кайта жинденди, жумшамак болуп балыкка: Барып жүгүн абышка. Байбиче болуп турбаймын. Боломун эркин падыша. Абышкадан жан чыкты. Сен катын жинди болдуңбу? Же басканга бутуң келбесе, кой десе тилде албайсың. Умтулба кемпир, сен ага, сен падышалыкты булгайсың.